Саламатсыңар балдар. Кыргыз тили сабагыбызга кайрадан кош келипсиңер. Бүгүн биз силер менен балдар сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү менен таанышмакчыбыз. Алгач сабагыбызды баштаардын алдында төмөнкүдөй максат коюп алалы. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүн билебиз жана алардын түрлөрүн үйрөнүү менен бири-биринен ажырата алабыз. Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрүнө көнүгүү, иштөө, сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу аныктап табууга машыгабыз. Сабаттуу жазууга, адабий тилдин нормасында сүйлөөгө көнүгөбүз жана тарбияланабыз. Балдар, силер менен жаңы темага киришүүнүн алдында өтүлгөн темага кайталоо жүргүзүп алалы. Ар бир өтүлчү жаңы тема мурунку сабакты улап турарын абдан жакшы билесиңер. Анда суроолорго көңүл буруп, өткөн темабызды эсибизге салып алалы. Сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрүн санап бергиле. Кимдин эсинде бар? Ооба, сүйлөмдүн айкындооч мүчөлөрү аныктооч, толуктооч, анан бышыктооч балдар. Ал эми сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бул жана баяндооч. Аныктооч сүйлөмдүн кайсы мүчөлөрү менен байланышта келет? Аныктооч сүйлөмдө жана толуктооч менен байланышып келип, алардын ар кандай белгилерин көрсөтөт. Эгерде сүйлөмдө баяндооч заттык мааниде болуп калса, анда баяндооч менен да байланышып калат. Үчүнчү суроо. Сүйлөмдөн толуктоошту табуу үчүн кайсы сүйлөм мүчөсү менен байланыштырабыз? Толуктоошту табуу үчүн мен силерге айтканмын, балдар, дайыма биринчи баяндоошту таап туруп, анан ошого байланыштырып туруп толуктоошту табасыңар деп. Анткени толуктооч бул кыймыл-аракет багытталган затты көргөзөт эле. Бүгүн тапшырмаларымды толук аткарууга жетиштим деген сүйлөм турат. Берилген сүйлөмдөгү бышыктоошту тап жана ал кандай бышыктооч? Аныктама берип көрөбүз. Бүгүн тапшырмаларымды толук аткарууга жетиштим деген сүйлөмдө качан бүгүн бул мезгил бышыктооч болот балдар. Акыркы суроо балдар. Чакчыл түрмөк сүйлөмдө кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат? Силер байкагандай эле биз жакында эле өткөнбүз бул акыркы темаларыбыздын бири. Чакчыл түрмөктөр сүйлөмдө бир суроого жооп берет дагы бирдей сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарып, ал дайыма бышыктооштук милдетти аткарат. Азаматсыңар, жогорудагы суроолорду улап, тереңирээк чечмеленишүү үчүн сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү темабыз, дагы эске салам, сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү. Алгач мен силерге өңчөй деген сөздүн маанисин түшүндүрүп коеюн. Өңчөй деген балдар бул окшош деген сөздү түшүндүрөт. Бирдей деген маанини дагы берет. Анда сүйлөмдө ушул бирдей окшош сөздөр, тең байланыштагы сөздөр бирдей суроого жооп берсе, бир сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарса, бир өңчөй мүчө болот балдар. Мисал келтирип көрөйүн. Демек, Майсалбектен да, Субанкулдан да, Касымдан да кат келбей калды дейт. Бул жерде балдар, ошол бир өңчөй мүчө болуш үчүн баардык сөздөр ошол жерде канча экиден ашык сөз болуш керек негизи. Ошолор бирдей суроого жооп бериш керек дагы. Анан мен жана сүйлөм мүчөлөрүн кайталадык го, ошол бирдей сүйлөм мүчөлөрүнүн да милдетин аткарыш керек да. Бул жерде кимден кат келбей калды? Майсалбектен. Кимден кат келбей калды? Субанкулдан. Дагы кимден? Касымдан. Көрдүңөрбү балдар? Демек, баардыгында тең Майсалбектен, Субанкулдан, Касымдан дегенде бирдей суроого жооп берип, булар толуктооштук милдетти аткарды. Андан кийинки сүйлөмдү карап көргүлө. Апам сары, кызыл, ак жоолук сатып алды. Эмне кылды сатып алды? Баяндооч, эмнени сатып алат? Жоолукту, бул толуктооч болот. Эми кандай жоолук? Ак, кандай? Кызыл, кандай? Сары. Бул жерде жоолуктун бир канча түрлөрүн көргөзүп атат дагы. Кандай деген суроого сары, кандай кызыл, кандай ак. Бирдей суроого жооп берип, сүйлөмдө бир өңчөй аныктооштук милдетти аткарып атат экен балдар. Тереңирээк болуш үчүн дагы бир мисалдарды келтирип көрөйлү. Иңир шооласы да тарады. Жер жүзүнө жарыктык тиричилик кирди. Ушул жерде схеманы карап көргүлө балдар. Жарыктык кирди деген баяндооч да. Тиричилик кирди. Кирди деген баяндоошту биринчи сүйлөмдөн биз баяндоочту таап алып туруп, аны ошого байланыштырып туруп, анан сүйлөм мүчөлөрүн табабыз. Мен муну силерге башында түшүндүрүп айтканмын. Анда эмне кирди? Жарыктык, эмне кирди? Тиричилик. Бул сүйлөмдө бир өңчөй экен. Мисалга келели. Ажар элең-селең этип, кылчактап арт жагын карайт. Жүгүрөт, шашат. Бул жерде эмне кылат? Карайт. Эмне кылат? Жүгүрөт. Эмне кылат? Шашат. Эми ээси ким? Ажар.
бул сүйлөмдүн ээси. Демек бул жерде баяндоочтук милдет аткарган сөздөр карайт, жүгүрөт, шашат. Бир өңчөй мүчөлөр. Эми балдар, мен азыр жогоруда да бир өңчөй баяндооч, толуктооч деп сөз кылып кеттим. Анда бул кыргыз тилиндеги сүйлөмдөрдүн баардык мүчөлөрүн бир өңчөй мүчө дагы аткара алат экен. Анда төмөнкүдөй 5 топко бөлүнөт экен бир өңчөй мүчөлөр. Алар бир өңчөй бир өңчөй баяндооч, бир өңчөй аныктооч, бир өңчөй толуктооч жана бир өңчөй бышыктооч болуп. Биз силер менен бир өңчөй ээге токтолуп көрөлү. Байкемдин ордун басып, иним, жеңем, сиңдим, агайындар турбайбы? Деген сүйлөм турат. Бул жерде ким иним, ким жеңем, ким сиңдим, ким агайындар. Бул бир өңчөй болуп турат. Окшош суроого жооп берген, бирдей синтаксистик милдетти, ээлик милдетти аткарган сөз бул жерде төртөө экен. Кийинки сүйлөмгө токтололу. Бир өңчөй баяндоочко мисал келтирелик. Адам үчүн адамгерчилик асыл кымбат. Бул жерде сүйлөмдүн арасына сызыкча коюлган атооштук баяндооч экен. Ал баяндоочко биз кандай деген суроо беребиз. Демек, адамгерчилик кандай? Асыл, дагы адамгерчилик кандай? Кымбат. Демек, асыл, кымбат деген бул бир өңчөй баяндооштук милдетти аткарат экен. Кийинки бир өңчөй аныктоочко токтололу. Чыдамкай, токтоо, эмгекчил адам гана баарын жеңет. Бул жерде эмне кылат? Жеңет. Бул сүйлөмдүн баяндоочу ким? Адам сүйлөмдүн ээси. Кандай адам? Кандай деген суроого жооп берип атат. Чыдамкай, кандай токтоо, кандай эмгекчил. Мына 3 сөз бул ээнин ар кандай белгисин көргөзүп турат. Демек, бул бир өңчөй аныктооч болуп эсептелинет экен. Кийинкибиз бир өңчөй толуктооч балдар. Мен сенин билимиңди, тажрыйбаңды, адамгерчилигиңди сыйлаймын. Дейт. Эмне кылам? Сыйлаймын. Бул баяндооч, эмнеңди сыйлаймын? Мынакей баяндоочту таптыкпы? Эми ошого байланыштырып туруп кийинки сүйлөм мүчөсүн таап атабыз. Эмнеңди? Билимиңди, эмнеңди? Тажрыйбаңды, эмнеңди? Адамгерчилигиңди. Көрдүңөрбү? 3 бул жерде бир өңчөй 3 сөздөн турган бир өңчөй толуктооч бар экен. Акыркыбыз бир өңчөй бышыктооч жөнүндө мисал келтирип, аны дагы тактап көрөлү. Айылдан да, шаардан да 100дөн ашык киши алып барышкан. Эмне кылышкан? Алып барышкан. Баяндооч. Эми кайдан алып барышкан? Шаардан да алып барышкан. Кайдан алып барышкан? Айылдан да. Демек, айылдан да, шаардан да. Булар бир өңчөй бышыктооч. Анын ичинен ордун көргөзүп атат, балдар. Алган билимдерибизди эми балдар көнүгүү иштөө менен бышыктап көрөлү. Азыр 183 көнүгүүгө көңүл бурабыз. Окуп чыгып, бир өңчөй мүчөлөрдү тапкыла дейт. Мен бул жерге ошол 183 көнүгүүнүн 10 сүйлөм бар экен. Ушул 10-ун тең жаздым. Ар бирине бирден токтолуп, анан бир өңчөй мүчөлөрдү таап көрөлү. Биринчи сүйлөм. Элибиз эзелтен ынтымакты, достукту жогору баалашат. Эмнени? Ынтымакты, достукту. Бул бир өңчөй толуктооч. Экинчиге токтолобуз. Үй бүлөдөгү эң кымбаттуу жана ардактуу адам эне. Кандай адам? Кымбаттуу, ардактуу. Бул бир өңчөй аныктооч балдар. Василий өзү да жоош, ойлуу, саал, капалуу көрүндү. Кандай көрүндү? Жоош, ойлуу, капалуу. Бул бир өңчөй бышыктооч, баяндооч менен байланышып келген үчүн. Бул китептер окуганда, иштегенде да керек болот. Бул жерде качан керек болот? Окуганда да, иштегенде да. Мезгил бышыктооч балдар. Биз ала тоонун койнунда чоңойдук, тарбияландык, жетилдик. Бул жерде кайда? Эмне кылдык экен бул жерде балдар? Чоңойдук, тарбияландык жана жетилдик. Бир өңчөй баяндооч бар экен. Сүйлөмгө токтолобуз. Ат жабдык, эр жабдык, кыз келин сымбатын келиштире көрктөө, жасалгалоо анын тагдырына жазылган. Бул жерде эмне жазылган? Көрктөө, жасалгалоо. Бул сүйлөмдүн ээси. Анан эмнени көрктөө? Ат жабдыкты, эр жабдыкты деген мүчөсү түшүп калыптыр. Бул бир өңчөй толуктооч болот экен балдар. Кийинки 7-чиге өтөбүз. Баарынан улуу акыл, эмгек, бирдик, эрдик. Бул жерде бир өңчөй баяндооч бар экен. Ал бир өңчөй баяндооч
бул атооштук баяндооч болуп эсептелинет. Себеби бул сүйлөмдө ээ менен баяндоочтун ортосунда сызыкча коюлуп турат дагы. Эмне деген суроого жооп берип, акыл, эмгек, бирдик, эрдик деген баяндооштук милдетти аткарды. Кийинки 8-чи. Менин уулум, менин эрим өзүңөргө окшогон кызылдар, большевиктер. Бул жерде кимдер? Кызылдар, большевиктер. Бул кызылдар менен большевиктер мен жана жогоруда айткандай эле бул дагы бир өңчөй баяндооч, атоочтук баяндооч болуп эсептелинет. Кимдер деген суроого жооп берген үчүн. Анан кимдин уулум, мен кимим уулум, кимим эрим. Бул бир өңчөй ээ болуп эсептелинет экен балдар. Андан кийин 9-чу суроо. Алимандын ошондогу айткан сөздөрүнө, адамгерчилигине ыраазымын. Бул жерде эмнемин? Ыраазы болдум деген маанидеги ыраазымын деген баяндооч болот дагы. Эмнесине ыраазымын? Адамгерчилигине жана сөздөрүнө. Бул бир өңчөй толуктооч экен балдар. Ал эми акыркы сүйлөмгө келели. Болбосо буларды бирөө кубаладыбы, оордодубу дейт. Эмне кылды? Оордодубу, эмне кылбадыбы, кубалабадыбы? Бул бир өңчөй баяндооштук милдет аткарат экен балдар. Мына ушундай кылып туруп биз синтаксистик талдоо жүргүзүп, бир өңчөй мүчөлөрдү таабабыз. Мына мен силерге өзеки бир сыйра талдап көргөзүп бердим. Ал эми силер кийинки көнүгүүлөрдү 84-чү, 85-чи көнүгүүлөрдү дагы ушундай кылып туруп иштегенге аракет кыласыңар балдар. Урматтуу балдар, биз ошентип бүгүн бир өңчөй мүчөлөрдү тааныштык, ал боюнча толук маалымат алдыңар, жана көнүгүүлөрдү да иштеп, бир канча мисалдарды келтирдик. Демек силерге тема толук түшүнүктүү болду деп мен эсептеймин. Анда сабагыбызды жыйынтыктоо максатында дагы төмөнкү суроолор менен бышыктап алалы сабагыбызды. Биринчи суроо. Бир өңчөй мүчө деген эмне эле? Албетте, бир өңчөй мүчөлөр булар бирдей суроого жооп берген, сүйлөмдө бирдей синтаксистик милдетти аткарган сөздөрдү биз бир өңчөй мүчөлөр дейбиз. Ал эми ошол бир өңчөй мүчөлөр канчага бөлүнөрүн дагы биз билдик. Бир өңчөй мүчөлөр булар 5ке бөлүндү. Баяндооч, аныктооч, толуктооч, бышыктооч. Булар бир өңчөй бир канча сөздөрдөн туруп калса, мына ушундай болуп бөлүнө берет деп айттым мен силерге. Балдар, ошентип сабагыбызды бышыктап алдык. Анда эмесе үйгө тапшырмалуу алалы. Үйгө силер 185-чи көнүгүүнү аткарып келесиңер жана 186-чы көнүгүүнү дагы аткарасыңар балдар. 2 көнүгүүнү беремин. Эми ар бирине мен түшүндүрмө берип кетейин. 185-чи көнүгүүдө көпчекиттин ордуна маанисине ылайык келген бир өңчөй сөздөрдү коюп көчүрүп жазасыңар дейт. Бул жерде өзү 5-6 эле сүйлөм бар экен. Ошонун бирөөсүн мен силерге көргөзүп берейин. Дидактикалык чыгармалардын түрлөрүнө кирет дейт. Түрлөрүнө дегенден кийин көпчекит турат. Мына ушул көпчекитке силер бир өңчөй сөздөрдү коюшуңар керек экен. Ага мен момундай кылып койдум. Мына кызыл менен белгиленип турат, карасаңар. Дидактикалык чыгармалардын түрлөрүнө табышмак, макал лакаптар кирет. Демек бул жерде эмнелер? Табышмак, макал лакаптар. Бул бир өңчөй ээ болуп эсептелинди. Кийинки 186-чы көнүгүүнү карагыла балдар. Схеманы пайдаланып, мааниси жактан бири-бири менен байланышкан бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү түзөсүңөр дейт. Бул жерде сүйлөмдү берген эмес, бул жерде схемалар менен ошол ээнин сызылышын, баяндоочтун, аныктооч, толуктоочтордун сызылышын берген. Мына ошого карап туруп, анан биз сүйлөмдү коюп, сүйлөм түзүп, аракет кылып ошол жерге тиешелүү сөздөрдү бир өңчөй мүчө катарында жазганга, түзгөнгө аракет кылабыз балдар. Мисалы, могу жерде биринчи анан толуктооч, дагы толуктооч, анан баяндооч келиш керек экен. Аны мен төмөнкүдөй кылып түздүм. Мугалим Асанды, Нурбекти чакырды. Бул жерде ким мугалим? Бул сүйлөмдүн ээси болуп атат. Сызыкчага туура келди. Андан Асанды, Нурбекти, кимди? Бул бир өңчөй толуктооч болуп атат. Мынакей таблицага дагы схемага туура келди. Андан кийин чакырды. Бул 2 сызык менен сызылат дагы. Бул баяндооштук милдет аткарат. Мына ушундай кылып балдар силер дагы кийинки схемаларга сөздөрдү тууралап коюп, жакшылап сүйлөм түзгөнгө аракет кыласыңар. Инсандын инсан болуп калыптанышына эң негизги керектелүүчү байлык бул билим. Ар бир алган билимиңерди күнүмдүк жашооңордо колдонууга аракет кылгыла балдар. Мына ошондо гана билим адамга жугат жана аң сезим менен өөрчүйт балдар. Себеби силер алган билимиңерди ошомойдон бүгүн эле алып эртең турмушта күнүмдүк жашооңордо колдонбой койсоңор, анда ал билим жукпайт силерге. Бүгүнкү сабагыбызда алган билим да силерге пайдасы сөзсүз тиет деп мен ишенемин. Анда эмесе ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Кийинки сабактан биз жолукканга чейин сак саламатта
тургула.